Ош, Дубанынан башка Жалал Абад, Баткен облустарынан келген кош бойлууларды кабыл алган төрөт үйүн жаңылоо зарылдыгы акыркы 2-3 жылдан бери көтөрүлүп келген. Былтыр гана колго алынып, натыйжада 60 жыл мурун курулган имарат баштан аяк оңдоодон өттү. Бул үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 87 миллион сом бөлүнүп берилди. Реконструкциялоодон кийин төрөт үйүндө алгачкы жолу лифт орнотулду. Эне жана бала бөлүмү, операциялык блок, чоңдор жана балдар үчүн жандандыруу бөлүмдөрү, кош бойлуулардын патологиясы бөлүмдөрү жаңыланды. Өзү негизи 145 керебетке ылайыкталган имарат. Азыр биз мынау реконструкция кылып, кээ-бирки палаталарын, майда палаталарды чоңойтуп, стандартка ылайык жасап, ичине санузелдерди киргизип, азыр инфекциондук контроль боюнча көзөмөлгө толук жооп бере турган заманбап имаратка айланды. Келген оор бейтаптарды караганга бүт шарттарыбыз каралган, бүт бардыгы бар. Кислород станциясы да курулду, кычкылтек станциясы. Ар бир палатанын ичине чейин тартылган. Бизде 90% патология менен төрөттөрдү кабыл алганыбыз үчүн түштүк региону боюнча кычкылтекке муктаждык болуп калат бейтаптарда. Азыркы шарттарыбыз өтө жакшы болду. Биринчиден, болочок энелер үчүн, жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн, ошондой эле медициналык кызматкерлер үчүн шарттарыбыз аябай жакшыртылды. Анан эми ошол муктаждык болгон, ошон үчүн биз Саламат сактоо министрлигине билдирип, Каржы министрлигине билдирип, ушул каражатты бөлдүрүп баштаганбыз. Ушу 6-7 айдын ичинде капиталдык оңдоодон өткөрдүк. Анын ичинен төрөт бөлүмү, кош бойлуу энелердин патологиясы, эне менен баланын бирге болуу бөлүмү, ымыркайлардын реанимациясы, чоңдордун реанимациясы, операциялык залдар, борбордук стерилизация бөлүмү, клиникалык лаборатория бөлүмдөрү бир сыйра капиталдык оңдоодон өттү. Андан сырткары мына кошумча операциялык зал кошулду. Андан сырткары ушул кош бойлуу энелердин коштоочулар үчүн, келген тургундар үчүн күтүү залы уюштурулду. Бул да болсо ушул энелердин жана балдардын ден соолугуна кам көрүүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Ар бир бөлмөлөрдө эне менен бала үчүн жагымдуу шарттар түзүлдү. Жаңыланган төрөт үйүндө алгачкы кабыл алуу күнү эле 30 наристе жарык дүйнөгө келди. 2 жыл мурун ушул жерде эле төрөп кеткенмин. Анда деле шарттар жакшы карашкан. Акушер-гинекологдор, врачтары төрөгөндөн кийин деле жакшы карашты. Экинчи жолу дагы ушу ачылышын күтүп жүрдүм эле. Ачылышым менен 2 күндөн кийин келип ушул жерде төрөп алдым. Врачтары жакшы карашты. Бул жака төрөгөндөн кийин бул жака которулдук. Бул жакта деле жакшы баланы деле карап атышат, бизди деле карап атышат. Шарттары бардыгы жаңыртылып, жакшы болуп калыптыр. Кыйынчылык жок. Бардыгы өзүбүздүн ойдогудай. Жолу мен бул 4-нчү төрөтүм. Мен мурундай бир жолу төрөп кеткем, экинчи жолу келип атышым. Мурункусуна караганда 2 эсе айырмачылык бар. Анан бул жерде иштеген бардык ушул ремонту жаңыланып, бардык шарттары менен бизге жагымдуу маанайда болуп атат. Балдарыбызга да түзүлгөн шарттар аябай сонун. Ушул эфирден пайдаланып, мен ушул жерде иштеген бардык кызматкерлерге терең ыраазычылык билдирем. Тамак аштары, бизге көрсөткөн кызматтары баары жакшы, балабыз жакшы, өзүбүз жакшы, буйруса эсен аман үйүбүзгө чыгып алабыз деп үмүттөнөм. Бул жака уже экинчи жолу келип төрөп атышым. Биринчи келгенде врачтардын жакшылыгынан, шарты жакшы болбосо да врачтардын жакшылыгынан бул жака келдим экинчи жолу. Бул жака келгенде уже ремонттору өзгөрүп, жарык, таза, бардык шарттар менен болуп калыптыр. Врачтары сонун, сиздерге да сунуштайм, жакында төрөйм деген аялдарга бардык нерсеси сонун. Келип төрөңүздөр. Эми оңдоо же жаңы курулуштар алдыда шаар, Дубандын аймагындагы эскилиги жеткен саламаттыкты сактоо мекемелеринде жүрөөрүн саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Министрибиздин өзүнүн алдындагы реформаларынын бири жалпы мамлекет боюнча бир типтүү поликлиникаларды курайын деген максаты бар.
анын үстүндө иштер жүрүп атат. Анткени мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой жашырган эмне биздин кээ бирки ушул поликлиникаларыбыз баягы элибиз жашаган көп кабаттуу үйлөрдүн астында жайгашып калган. Кээ биркилер ошол баягы биздин калкыбыздын санын аз кезде ошол мезгилдеги калкка байланыштуу курулуп калгандар бар. Биз баарына бирдей бир курулушка алып келиш үчүн ошол план бар. Буюрса, андан тынччылык болуп турса көрөсүздөр. Биз бүт шаарларга бирдей типтүү ушундай поликлиника курабыз деген министрибиз Каныбек Моңолдоновичтун алдына койгон иш планы бар. 1968 жылы курулган облустук төрөт стационары алгачкы жолу капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарын тейлөөчү мекеме күнүнө 30, ал эми жылына 8 миңге чейин төрөт кабыл алат. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.